Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандык шоу кечиңиздер менен кайрадан 7 каналдын студиясында амандашканыбызга кубанычтабыз. Өзүңүздөр көргөндөй 7 каналда талант тапуулар телепрограммасы. Телепрограмма май айынан баштап өлкөбүздүн айыл шаарларындагы талант тапуулардын өнөрүн, талантын сиздерге тартуулап келдик. Учурда дагы тартуулап жаткан чагыбыз. Чындыгында биздин өлкөнүн 7 дубандагы талант тапууларыбыздын таланты, өнөрү мыкты экенин сиздер биздин каналдан гана көрүп жатасыздар. Ал эми бүгүн биз кайрадан жаңы сезонду баштап, куттуу студияда сиздер менен талант тапуулар талантын, өнөрүн көрсөтөбүз. Андыктан бир саат бою биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн өнөрү менен өлкөгө, таланты менен ошол Талас областына таанылган биздин талант тапуулар келип отурат. Өзгөчө топ. Бул топту сиздер мурун дагы биздин теле аркылуу, биздин иш-чаралардан көрүп жүргөнсүздөр. Бирок ошентсе дагы Бишкек шаарында болгондон кийин булар башын бириктирип, чогур дапчыгалы Таластын кыздары деп өзгөчө бир ат коюшуп, Талас шаңы деген ат менен бүгүн чыгып жаткан топ бүгүн бизге алгачкы жолу келип атат. Бүгүн биздин студияда мына ошол Бишкек шаарында түзүлгөн, жалпы Талас областынын таланттуу кыздарынан түзүлгөн Талас шаңы апалар тобу студиябыздын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы. Ажайып, көрктүү, сулуу Таластын кыздарына көз тийбедин деп жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Манаңыздар жакшы. Сиздерди студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми сиздерди мурун көрүп жүргөнбүз. Кандай ырдайсыздар, кандай талант, өнөрүңүздөр бар экенин билебиз. Бүгүн өзгөчө бир чогулуп, башыңыздарды бириктирип, анан өзгөчө бир Талас шаңы деп топ ачып келип отурасыздар. Бул да болсо абдан бир бизге жакшы жаңылык болуп атат. Мен башында ошол жетекчиңиздер Гүлсара Сейдалиевадан уккам. Талас шаңы деген топ ачтык. Ал жерде жалаң Таластын кыздары, таластык апалар ырдайт деп бүгүн студиядан көрүп отурабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул топ жаңы түзүлгөн топ, алгачкы жолу 7 каналдын куттуу студиясына биринчилерден болуп келип жаткан чагы. Ал эми мен топ менен тааныштырып кетсем, мына ошол топтун башында топту уюштуруп, ынтымакка чакырып алып жүргөн биздин таланттуу эжекебиз, маданияттын мыктызы, өзү мурун Достук уни фольклорлук тобунда ырдап жүргөн. Азыр ушул топту жетектеп баштады. Ал топто да ырдайт, ал топтон да көрөсүздөр. Гүлсара Сейдалиева эжекебиз. Бир кол чаап болчу. Себеп дегенде ушундай апалардын башын бириктириш кыйын, Ал эми мына ошол Гүлсара эжекебиз менен жандап, бул апаларга өзгөчө бир таланттуу апаларга музыка жагынан колдоо көрсөтүп жүргөн маданияттын мыкты кызматкери, төмөнкү аларча маданият үйүнүн башчысы, көп жылдык тажрыйбасы бар өтө таланттуу музыкант агайыбыз Кубат Тойчиев агай дагы биздин студияда. Бир кол чаап коелу Кубат агайга. Кубат агай ошентип коштоп туруңуз эми. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, мен апалар менен тааныштырып берейин. Атыңыздар чыкканда кичине башты ийкеп коесуздар, Себеп деген биздин апалар, биздин көрүүчүлөр бул кайсыл адам болду экен, бул кандай адам болду экен деп жүрбөсүн. Мына ушул Талас шаңы тобунун мүчөлөрү Үмүт Казакбаева апабыз, андан кийин Кыялбү Алымбаева, Анарбү Бөрүбекова апабыз, Анар Жайчиева апабыз, Самара Токтоналиева апабыз, Бурма Токтоналиева, жана ошондой эле таланттуу эжекебиз Дарика Иманкулова эжекебиз биздин студиянын коноктору. Гүлсара жетекчи катары адегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, анан биз кеп баштайлык, Рахмат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим жана 7 каналдын телекөрүүчүлөрү, таланттуу апалар, баарыңыздарга кутман кечиңиздер менен деп салам жолдойм. Рахмат, кош келиңиз. Апалардын башын бириктирип калыш, апалардын башын чогултуруп калыш, анан ушул Талас шаңы деп жаңы бир ысым менен чыгыштын себеби эмнеде болуп атат? Эми бул топту түзгөндүбүздүн себеби деген ар бир апалардын өздөрүнүн группалары бар, топтордо мүчөлөрү. Мен дагы өзүм ошо Достук уни тобунун мүчөсүмүн. Анан ошо иш-чараларда көрүшүп калабыз. Баары таластык кыздар экен. Анан өз ара дагы мындай жакындан эже-сиңди болуп, чогуу чай ичишип, анан ушул идея келип, ушул Талас шаңы деген, Таластын кыздарынын атынан Талас шаңы деген топту түздүк. Жакшы. Талас шаңы деп ат эле абдан сонун экен. Талас шаң болгондон кийин эми бүгүн биздин студияга келгенде мен ойлоп аттым, шаңшыйт болуш керек деп. Бурма эжекем турат бул жакта. Анан Кубат агай, келиңиз. Адегенде биздин көрүүчүлөрдү бир шаңшытып, көңүлүн көтөрүп, ушул апалардын бир коштоосуна бир жакшы тартылып алалык. Андан кийин апаларыбыз менен шашпай өз-өзүнчө маектешебиз.
Кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Анда эмесе биз ошо Шекербек Шеркулов атабыздын Таласым деген ырыбыз менен баштамакчыбыз. Айбали кеттик. Канчалык ойноп күлсөм да, кумарым камбайт таластан деп жагымдуу чыгармасы менен талас шаң апалар тоболду. Бир кол чалып колчу келиңиздер. Азаматсыздар, өзгөчө бир талант, өзгөчө үн. Мүмкүн биздин студиядан, экрандан көрүп жаткан конокторубуз, көрүүчүлөрүбүз да кол чалып жаткан болуш керек. Абдан сонун чыгарма, дагы бир жакшылап кол чалып келиңиздер. Баягы айтып атты, өзүн сыйлайт депчи. Буюрса жаңы тамтың басып келатып турбуз. Ушул топтун өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Мына ушундай ырларды биздин теле аркылуу далай журтка ырдап, өнөрдү тартылап жүрөңүздөр. Адегенде мына ушул араңыздарда ыр жазган акындар бар экен. Баягы айтып атты го, мен акынмын, ырга жакынмын деп. Мына ушундай таланттуу эжекелерибиздин бири бул жерде отурат. Азыр биздин таланттуу эжекемиз Үмүт эжекебиз отурат. Үмүт апабыз өзү башка топтосуз, Өзүңүз кайсы топту элеңиз? Асылзат элдик этно-фольклордук тобунун мүчөсүмүн. Талас шаарында. Ооба. Аламидин району. Сүймөнкул Чокморов атындагы маданият үйүнө караштуу. Азыр эми Таластын кыздары менен бул жака кетип калгандан кийин ал жакта жетекчиңиз сен каяка деген жок. Каяка барасың бизди таштап деп. Уруксат берди. Беришти, азаматсыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул апалардын арасында дагы мына ырга жакын
поэзияга жакын апаларыбыз бар экен. Ошол убакта чындыгында азыркы убакта акындарыбыз бир өтө сонун чыгармалар жазып атат, жакшы китептерди чыгарып атат. Анан биздин Үмүт апабыз дагы мына ошол акындардын бир ырын окуп берейин деп турат. Кайсыл акындын ырын окугуңуз келип турат? Кайсыл акындын ырларын, кайсыл акындын китептерин көп окуйсуз? Мен ушу Жыпара Исабаева акын кызыбыздын ырларын жакшы көрөм. Мен силерге ушу мен силерди сүйөм адамдар деген ырын окуп берейин. Майли, келиңиз угалы. Менин да сендей кызым балам бар, сиздей атам энем, эжем агам бар. Өзүңөрдү кээде өзүмөн таап алып, мен силерди сүйөм адамдар. Мен да сендей эртеңдерге умтулам, чуркайм, чарчайм, жетем, жетпейм, умсунам. Жакшы сөздөр, жакшы көздөр, жакшы ойлор, мага бакыт таап жыйнап ыр сунам. Келбегин деп келбечкимди тооруба, баарыңарды чогуу кысып боорума. Кыялымда сүйүү менен арулап, ыра көрбөйм кайгы азапка ооруга. Бет алдыман күлүп чыксаң кубанам, кейбе адам кемибе анан сурунам. Бири-бириңдин баркыңды билансызда, жылдызга окшош өмүр, жылт деп кулаган. Керек эмне адамзатка жагылыш, темир, тезек, чүпүрөктү багылыш. Жакшы сөз айт, кадырла, сүй жүрөктү, жашабасын жек көрүү кек таарыныч. Мен силерди сүйөм адамдар. Айбали. Негизи ушул Жыпара Исабаеванын баягы чыгармачылык иш-чаралары көп болот да. Ошол иш-чараларга катышып, анан ал жакта да ушундай ырларын окуп турасызбы же? Окубайсызбы ал жакта? Чакырган жакка барып окуп берем. Өзүңүз мынакей үйдө отуруп азыркы убакта небере багып атасыз. Китептерди көбүрөөк окуйт окшойсуз. Окуйм. Жакшы. Окуп келем. Бизде өзгөчө бир таланттуу өнөрлүү апаларыбыз көп. Мен апалар ар дайым ушу куттуу студияга келгенде алардын талантына, өнөрүнө суктанып бите албайм. Бардыгы ошол комуз чертет. Ошол убакта уюшкандан баштап, топтор баягы уюш башталгандан баштап эле комуз үйрөнүп алган, аккордеон үйрөнүп алган, азат аягын, шылдырагын, ооз комузун бардыгын үйрөнүп алган апалар көп. Алардын бири мынакей биздин Үмүт апабыз, ошол Жыпара Исабаева акыныбыздын ырларын сүйүп, жан дили менен угуп окуйт экен. Ал эми кийинки суроону мен дагы бир биз ушул топтун таланттуу эжекеси десек болот, жап-жаш, суп-сулуу Самара эжекеге бергем келип турат. Самара эже, кош келиңиз. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Өзүңүз Таластын кызы болосуз. Өзүңүздөрдүн дагы бир туугандардын арасында тобуңуздар бар, билебиз, Анан бүгүн ушул топко келип кошулуп, ушул топ менен да бир ырдап көрөйүн деп өзүңүздү сынап аткан чагыңыз экен. Өзүңүз учурда кайсы жакта турасыз? Бишкекте элеби же Таластасызбы? Азырынча мен Бишкекте эле турам. Эмне жумуш кыласыз? Магазинде иштейм. Саудагер. Саудагер. Саудагерлерде акча көп да. Саудагерлер деле магазинде отуруп, анан клиент жокто кыңылдап ырдап коесуздарбы? Ырдайм. Себеп дегенде биз көп магазинге киргенде билебиз, радиону коюп коюшат. Радиодон акырын, жакшы бир ырлар болсо угуп, ошого кошулуп, эргип алып ырдап турат. Анан эми сиздин баягы жүрөгүңүздө, ички дүйнөңүздө ыр деп согуп тургандан кийин өзүңүз деле ошолорго кошулуп ырдап берип, анча-мынча радиолорго чалып, куттуктуу айтып жүргөн күндөр болобу? Болот. Кыска нуска жооп берди экенсиз. Анда эмесе келиңиз, сизди бир чыгарма аткарып бериңиз биздин көрүүчүлөргө. Бүгүн кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен чыгарма Боз ойма деген ырды аткарып берейин. Кабыл алабыз, анда эмесе. Сөзүнө эрип жигиттик, жүрүмдү абдан жигиттик. Чаштыкта сүйүү тартуусун жалган деп ойлоп жүрүмдү. Өзүңдө кетип чиңирип, өртүндө калдым, өртүндө калдым, өртүндө калдым, өртүндө калдым күйүндү. Анышка кезде жаңыдан, тай салдым жүрдүм алдыдан. Чыгарып сөздүн ширисин, жүрсөмөс элем жанымдан. Жакырып кеттик бирге, жаралган өкмү, жаралган өкмү, жаралган өкмү канымда. Кечеме бирге басалым, кетиптир менден каталым. Көп ойлоп турсам ол күн, өмүрдү кайра ачалым.
бар болсун. Самаржа, бул ур кимдики? Мен негедир бул урду жаңы уккандай болуп атам. Же бул эскилер ба? Эскир, а? Бул да ошол сандыктын түбүндөгү эскирлердин бири, чындыгында Алато Таңшейт деген бизде бир жакшы китеп бар эмес ба? Ошол китепте 700дөн ашык кыргыздын бир унутта калган ырлары бар экен да. Мен кече жакында эле ошол китепти барактап көрдүм. Ал китептин ичинде барактап атканда бир 300 гана ырдалат. Ал эми наракта 400 ырдалбай жатат да. Мына ошондой ырларды биздин таланттуу апалар алып чыгып атат. Мына ушул Самаржеге окшогон апаларыбыз, таланттуу инсандар биздин студиябызга алып келип атат да. Азыркы ырды мен негедир биринчи угуп атам, апалар. Сиздер деле мүмкүн араңыздарда бардыр, а? Эски угуп жүргөнсүздөр убагында. Жаш кезде, бирок ырдалбай калган ырлар, а? Мына ушундай ырларды алып чыккан сиздерге ыраазычылык билдириш керек. Элечеңиздер өзүңүздөргө жарашып, өзүңүздөр элечеге жарашып, апалар суп-сулуу болуп атасыздар. Анан биздин мына Гүлсара эжекебиз баштаган, Бурма эжекебиз баштаган апаларыбыз өздөрүнчө бир чачтарын жазатып, татына кылып атасыздар. Бурма эже, негизи сиз элечек көп кийбейсиз. Кийесизби? Элечек баарыбыз окшош кийебиз. Бүгүн атайын Тердин. бүгүн студияга атайын элечеги жооп келдиңиздер. Бирок абдан жакшы чач жазалгансыңыздар менен биздин апалар ойлоп аткандыр. Мүмкүн биз деле элечек кийбей чач жасап көрсөк деле болот окшобойт дегендей, а? Ар дайым биздин студияга ушундай сулуу, татынакай болуп келип туруңуздар. Мына ушул апалардын тобунун арасында Анарбү деген апабыз бар. Калемин колго алып, бош убактыларында ыр жаза коет деп уктум. Азыр мен Анарбү апа деген эле мынакей телефонун алып, мен кайсылырды окуп берсем деп. Апа, кош келиңиз. Маанайыңыз жакшы. Мурда кайсыл топту элеңиз? Саламатсыңарбы? Жалпы теле көрүүчүлөр, мен мурда ошо тандалган таланттарда жеке эле ырчы болуп жүргөм. Анан быйыл ошо Гүлсара кызыбыз таластыктарды топтоп, анан тобо чыккандан анда мен да таластыкмын. Ушулардын тобуна кошулуп калганыма аябай сыймыктанам. Анан анча-мынча кичине ыр жазып жүрөм. Анан ушул топко арнап ыр жазып койдум эле, ошону окуп берип коеюн. Талас шаңы деген. Талас шаңы деген, Талас шаңы тобуна. Аябай эле, кана калчы. Ошо Талас шаңы тобуна арнап жаздым эле. Таластыктарды топтогон таланттуу сиңдим Гүлсара, Кудайым берип тилекти чыгарсын бизди алдыга. Шаңкылдап чыксын үнүбүз, шаттыкка толсун күнүбүз, намысты колдон чыгарбай, жарык болсо экен жүзүбүз. Ден соолук берсин жалпыга, жүрсөк дейм дайым алдыда, топтогон ушул кыздарды той болуп турсун айына. Манас атам колдосун, жамандык такыр болбосун, ийгилик коштоп ар дайым, иштерибиз оң болсун. Жолдодум ушул ырымды, жашына да карыңа, жакшылык гана тилеймин группадагы баарыңа. Ынтымак болсо арада, жетебиз анда маарага, баарыбызды бириктирген рахмат Гүлсарага деп жазып койдум. Бул жерде башы Гүлсара менен башталып, жетекчи менен башталып, жетекчи менен бүткөн экен, а? Өзүңүз үйдө отурганда, бош убакта неберелерди карап атканда ыр жазып коесузбу? Ооба, ошо бош убактарда ошо бир туугандарга арнап, мекен жөнүндө, ательер жөнүндө ушундай анча-мынча ыр жазып коймо адатым бар, жазып жүрөм. Анан баягы азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшылык, той көп да. Күндө майрам, күндө той дегенде анан жакын туугандардын балдары үйлөнүп калат, той берип калат, аларга дагы барып баягы тойдо уруп каласызбы? Ооба, жазам анда дагы. Тойлорго арнап да жазам. Бизге дагы жазып бериңиз эми бир. Жазайын, Кудай буйруса. Буйруса, 7 канал жөнүндө кийинки келгенде жазып келейин. Ооба. Өзгөчө 7 каналдагы ошо таланттуу апалар телепрограммасына бир өзүңүздүн бир жакшы ырыңызды жазып келет деген Кудай буйруса, жазып келейин. Калемиңиздин сыязы коргобозун, жаңыларды дагы жарата бериңиз. Рахмат. Бул айтат да, баягы көбү апалар, биздин көрүүчүлөр ошо пенсия жашында үйгө отуруп калышкан да. Бала карап, небере карап, ал эми биздин апалар ушундай үйдө отурбай ошо. Мен да 73 жаштамын, бирок ушу ырдап, анан ыр жазып жүрөм. Жакшы. Калемин алып, ырдап, көздүн көңүлүн өзү көтөрүп, ошо менен катар эле биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулап, анан ырларды жазып жүрөт экен. Мен сизди Facebook аракчаларынан көп көрөм да. Ооба. Менин достугумда барсыз. Бармын, ооба. Такай апабыз экөөбүз барлашып, бирибизге класс басып турабыз дегенде, интернетти жакшы эле түшүнөт окшойсуз. Ошо Facebook'та такай отурам. Жагат. Ошо ыр жазам, бирдекелерди чыгарам дегендей. Жакшы, мындан кийин да биз сизди колдоп турабыз. Рахмат. Сизге жакшы комментарийлерди жазып, класстарды базып турабыз. Рахмат. Гүлсаржы, мына ушул ыр сизге арналып бар. Анан ушул топту түзүп атканда баягы жетекчи катары анын жоопкерчилиги көп да. Баягы топтун мүчөсү болуп ырдап жүрбөйсүз буга чейин достук фольклор тобунда. Анда барып коюп ырдап коюп, Анан азыр ушул топтун жоопкерчилигин мойнуңузга алып атасыз.
түзүп атканда ойлонуңузбу, ушуну алып чыга аламбы, нары сүрөп кете аламбы, же ушу менен бир эки жолу чыгып токтоп калабызбы деген ойлор болдубу? Албетте. Эми баягы ушуну кыздар менен чогуу баарлашып, чогуу кеңешип, ортого салып, анан булар дагы колдоо көрсөтүшүп, эми чогуу алып кетебиз деген оюбуз бар. Жакшы. Байкашыма караганда кийген формаларыңыздар жаңы тигилгендей, жаңы жыттанып, Ооба. элечектериңиз жаңы форма тиктирип баштадыңыздар. Ооба, жаңы форма тиктирдик, жаңы ыр жастырдык. Ошо эми бул башталышы да эми. Мунун баары акча да. Албетте. Мунун баары акча, кийим тиктириш керек. Сиздер эми бир эле топто эмессиздер да, эки топто. Ал жака да кийим тиктириш керек, бул жака да кийим тиктириш керек. Ал жака да жастырыш керек, бул жака да жастырыш керек да. Анан азыр сиздер кайсыл жака жардам алып, эми айыл өкмөт, мэрияга, акимчиликке карабайсыздар, же өзүңүздөрдүн чөнтөктөн элеби? Азырынча эч жака кайрылуу жасай элекпиз. Ар ким өзүнүн чөнтөгүнөн эле ошо колдоочулары тиктирип берип атат, балдары, кыздары, өмүрлүк жарлары дегендей. Биз ыраазычылык билдириш керек ушул биздин апалардын балдарына, алардын чалдарына, жакын туугандарына. Себеп дегенде бүт ошол кийиминен баштап, жолакызын, тамак ашын, жаткан турганын, басканын баардыгын балдары көтөрөт да. Бул баланы эмне үчүн табасың, Ошол биздин кийин баксын, бизди ушинтип эз алдырсын деп багабыз да. Сиздердин күндө жүргөн жериңиздер эз алууда. Болгон эле жана форманы көтөрүп, оор жүк көтөргөнүңүздөр болбосо. Эфирге чыгып ушундай таанылып отурасыздар. Анан Гүлсара эже жетекчи катары жакшы ырдарыңызды билебиз. Маданияттын мыкты кызматкерисиз. Жакшы клиптерди тарттырып атасыз. Иши кылса мен билгенде сиз чыгармачылыктын үстүндө бир абдан жакшы иштеп атасыз да. Анан жетекчи кандай ырдайт болду дегенде мүмкүн биздин көрүүчүлөргө да кызык болуш керек, Бир чыгарма аткарып бериңиз, келиңиз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Жакшы болот. Анда эмесе Гүлмира Рыспаеванын сөзүнө жазылган Ону Айбек Карымовго таандык Эмне айып деген чыгарманы аткарып берейин. Айбали кеттик. Күн болуп күлүп, ай болуп турган жылмайып, таң болуп атып, тагдырын сага ыгарып. Бакытым ошол үй бүлөм аман, ой болсо деп, бактысын сага байлаган жанда, эмне айып. Жолуңдан чыкса, гүл болуп өскөн ыргалып, ырахат берген ыр болуп бүтпөс ыргалып. Ырысым ошол үй бүлөм аман, ой болсо деп, сезими назик, сен деген жанда, эмне айып. Акырындасы алдыңдан чыкса буралып, ала тоо көркү айымдар барбы суйкайып. Акактай толуп, акудай назик, ой ардайым. Аздекте калган асыл кеч жанда, эмне айып. Аздекте калган асыл кеч жанда, эмне айып. Айымдардан эмне айып. Алчаулар. Жетек жагын өзүңүз козуп койсоңуз керек. Азаматсыз бар болуңуз, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Сонун чыгармалар, сонун ырлар биздин 7 каналдагы таланттуу апалар теле программасында жаңырып отурат. Апаларды карап отуруп мен мына суктанып атам да.
Мурда башка топто жүргөндө башкача, анан талас шаңы тобуна келгенде өзгөчө болуп калгандачы. Анар апабыз, кош келиңиз Анар апа. Сиз мен билгенден Элайым тобундасыз. Ал жакта Майра эжеке жетектеп келет топту. Майра эже өзү да таластын кызы. Анан айттыңызбы, Майра мен ушул топко кетип атам, барайын, ырдайын деп уктубу ал? Укту, өзү деле билет, ушу бияка келгенде кичине анча мынча убактысы болбой, кичине кармалып атат. Аракети бар. Бул кыздарды неме кылып, таластын ушундай немесин уюштуруп атабыз дегенден ушул топко өзүмө ынтызар болуп. Ошондой арасында мени тааныгандар балким таластын кызы болгондон кийин кел деп чакырганман, келдим ушуларга. Туура. Майрам Жейчиева эжекебиз Элайым тобунун абдан мыкты жетектеп келет. Биздин ушул 7 каналдагы ар бир иш-чаралар менен тыгыз байланышта, ошол эле убакта жакшы чыгармаларды жаздырасыздар. Себеп дегенде сиздер борборго жакынсыздар. Каалаган жерге келип, студия көп борборда, каалаган форманы тиктирип, каалаган ырдырдасаңыздар болот. Мына ошолордун бири Анар апабыз да бүгүн ушул талаш шаңы тобуна кошулуп, апалар менен биргеликте чогуу ырдап жатканы дагы кубанычтуу десек болот. Буга чейин мына ушул достук үнү фольклордук тобундагы апалар көп эле азыр ойлосом таластыктар экен да. Самар же отурат, достук үнүндө Гүлсара же отурат, Кыял же достук үнүндө болчу, Бурма же достук үнүндө болчу. Бүгүн кайрадан ушул жака келип топ түзүп атасыздар. Анан Бурма же кош келиптирсиз. Баягы айтып коет, колго алып комузумду, кош оюн добушумду, берилип суранамын бир ырдап коюшуңду депчи. Бүгүн бизге келип атасыз. Комузду көп жерлерде ушул апаларга коштоп келесиз. Анан канча жашыңыздан комуз кармап, комуз чертип калдыңыз? Комузду мен эми 4-класста бирден тирип отуруп оңго салып калдым. Нота менен чертип албайм, кыяк менен эме кылып, Сулук менен. сулук менен коштоп берем. Үйдө ким комуз чертти? Ошол убакта үйдө Сиз билесиз, эми биз Аралдын 6 кызы тобу бар. Үй бүлөсүн бүт чертет комуз. Эң кичүүсүз үйдүн? Жок, менден кийин экөө бар. Анан эжелерден комуз черткен үйрөнүп, кызыгып. Үйрөнүп, анан кызыгып коштоп берем, ырдаган эжелерге сахнага коштоп берип жүрөм. Туура эми топ болгондон кийин, фольклордук топ дегенден кийин фольклордук топто бардык инструменттерди, аспаптарды билиш керек. Ошол эле кыргыздын улуттук комузу, аза таягы, тай туягы, шылдырагы, шалдырагы, шыгылда апалар өздөрү дагы аспаптарды ойлоп табылган. Бир жолу апалар келген бизге ашкабак, кадимки ашкабакты боеп алып, анан чапкылашат да. Бирок ошодон дагы бир үн чыгарышат экен да аларчы. Ушул мен калп айтпасам ушул Беловодскийдан келген апалар ошондо ашкабакты коостоп алып анан чапкыласа ашкабактан деле үн чыгат экен да. Буйрук эмгиз келип калды, бир ашкабак алыңыздар. Баклашкадан да чыгат экен. Баклашка таш салабызбы? Жок, өзүнө эле сону чыгат экен. Мына ошондой эми азыр сиздер жаңы топ болгондон кийин, жаңыдан куралып келип аткандан кийин ким кандай аспап чертет, Гүлсара акырындан байкап, анан ошого ылайыктуу аспаптарды карматасыздар да. Азыр бизге мынакей шылдырагын алып келген экен, бирок бизге тоскоолдук жаратат деп биз мүмкүнчүлүк бербей койдук. Буйруза чоң сахналарда мына ушул шылдырак менен ырдаганга жакшы да. Анан Бурмажы негизи репертуарда канчалар бар? Көбүнчө жакшылыктарда да, тойлордо да ырдап жүрөбүз. Ооба, тойлордо да көп эле репертуарда. Өсүм сарыбасында элдин ырларында. Элдин ырлары. Анан ар бир эфирге келип атканда жаңыр ырдайын деп, жаңыр жаттап коесузбу же барып келе берейинчи, ырдап кое берейинчи деп. Мен негизи эфирде сахнаны катуу сүйлөйм. Жаттап келдим бир Жаңыр. ырымды. Жаңы деле эмес, эски ырла. Эски бирок сиз жаңы жаттадыңыз. 5-чи буккесин айында өзүм мына шайыр ырлар жакшы көрөт эмесмин да. Караймын көлдүн өйсүн, сени көрсүн, кыйноо тарткан жүргүн, ачкычы
Кол чабуулар. Кимге сунасыз букет? Сіздерге. Келгендерге. Сиздерди мына ушундай колдоп, коштоп, кубаттап жүргөн, албетте баягы топ болгондон кийин музыкант керек, аккордеонист керек. Анан Кубат агай мына сиздер менен биргеликте бүгүн биздин студиябызга келип атат. Кубат агай кош келиңиз. Мына ушундай айтып коет го бейшенен таманында да, мына ушундай апаларыбыздын батасын алып, ар дайым өзүңүз эми жалаң ушул апалар менен иштешип жүрөсүз. Ошолордун батасын алып жүрүңүз. Анан өзүңүзгө суроо берейин. Өзүңүз кайсы тармакта иштеп атасыз азыр? Кай жердесиз? Деги эле ушул маданият тармагынан көрөбүз. Эмне жумуштар болуп атат? Алгылыктуу ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кудай кылсын, быйыл 35 жыл болду. Маданият тармагында иштеп жатканыма. Анан 16 жылдан бери Бишкек шаарынын мэриясына караштуу маданият башкармалыгынын Төмөнкү Ала Арча маданиятынын директорумун 16 жылдан бери. Анан ушул достук күнү деп Гүлсара Малар айтып кеткендей, ушул достук күнү ушул Төмөнкү Ала Арча маданият үйүндө ушул убакта ошол жерден даярданышат, ошол жерден эфирге даярданышат, концертке даярданышат. Менде бир 3 топ бар. Апалардан келген. Колдоп жүргөн. Жеке эле баягы таластын кыздары эмес, республикадагы болгон шаң шыбырдаган апаларды колдоо маданияттын ишчиси катары мен болгон республикадан келген шайыр апалар болобу, шайыр эжелер болобу, же жөнөкөй эле ырчыбы же белгилүү ырчыбы баарына колдоп коштоо менин түзмө-түз милдетим. Орунчу катары, ырчы катары шүгүр мына шаңшыган кыздарыбызды ар дайым колдоп келем. Туура. И колдой бермекчимин. Туура, эми сизди көп ушу теледен көрүп калабыз. Өзүңүз айткандай апалар менен жүргөнүңүздү көрүп калабыз. Эми өнөр болгондон кийин аны катып жата бербей ошолорго жардам бериш керек. Ошолорго колдоо көрсөтүш керек. Баягы айтып коет, ошолордун батасын алыш керек. Албетте. Оончумун, мен ырчымын, мен белгилүү ырчымын деп үйдө жата берген болбойт. Жата берген болбойт. Бардык тармак менен болгон маданияттын бардык тармагына жардам кылыш керек, колдоо кылыш керек. Бая шүгүр театрда, академический театрда иштедим, кинода иштедим, каскадер болуп. Мына 16 жылдан бери мына апалар менен Бишкек шаарынын чоң маданиятынын директорумун. Шүгүр ушул апаларды да колдоп кетебиз, ырчы кыздарыбыз да келет. Мындан 10 жыл мурун ушу Таластан эле кичинекей кызыбыз келген, ошо бир ай үйдө даярда отуруп чоң ырчы кылып келген. Шүгүр азыр чоң уже Турцияда, Европаларда да жүргөн ырчы кыздарыбыздын бири. Жакшы. Андай жаштарды дагы ушундай улуумун, жашмын, ортомун бардыгын колдойм. Мен ырдаймын дегендин баарын колдоп келем. Шакирттериңиз көп экен да. Албетте. Жакшы, мына ошондой апаларды колдогонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз эми ушул студияда көп ушул апаларды колдоп келген музыкант, талант агайларды көрөбүз. Анын арасында мына ошо сиз барсыз, Такай биз менен келип апаларды колдоп турасыз. Кубанч Эсеналиев деген агабыз бар, Арунов деген байыш көп негизи санап отурсакчы. Бүт ошолор апалардын батасын алып, ошолорго музыкасын чертип берип, тигил жерден мындай ырдайсың, бул жерден токтотосуң деп. Негизи эле апалар дасыккан бир билимдүү эмес да, музыка жаатында биринин билими бар болсо, биринин билими жок. Ошол убакта танайске түшүш керек, тон деген болот, ритмден чыгып кетет да. Ал кезде апаларды кандай кылып тарбиялап коесуз? Муну болгон соң бул апаларга катып айта албайсың, өзүң менен тең иштеди. Буларга мындай жумшак мамиле менен мындай кылалы деп бул кадимки эле мектеп окуучуларына, садиктин окуучуларына кылган мамиле менен эле алдап соолоп эле апаке могу жериң мындай кылыш керек экен, же могу жериң мындай кылып коелу деп ошону менен жакшынакай ырдатып кетсе болот. Туура. Албетте эле мен мындай болуп чытадым деп. Анда апалардын баягы назарына тескери кетет. Дугу түшүп да коет. Ырдагысы да келет. Ошол жерде эле Шайыр апаңа ыраазымын дейт. Андан көрөк мен үйүм эле чалым эле шайыр кылайын деп. Андан көрөк чалымга балдар менен ырдап берейин деппи? Ошон үчүн мына достук күнү ушул тарапта, ушул маалда, ушул Төмөнкү Ала Арчада дагы 3 топ бар. Өмүр жазы деген. Мына бул кишилер атайын ара жерде даярданбасын деп ушул биздин Төмөнкү Ала Арча маданият үйүнө чакырып, ошол жерден өзүнчө комната берип, ошол жерде даярданган, ошол жерде кийинип, ошол жерден даярданып жүргүлөрдү өзүнчө комнатада берип берген. Кудай шүгүр, жакшы даярданып келатат, жакында эле. Өзүңүз карап турасыз? Өзүм карап турам. Бизде Дом культурада аттуу баштуу чоң музыканттар иштейт сайырда. Ошондуктан мындай эжелерибизге, мындай кыздарыбызга колдоо биздин милдет түзмөбүз. Жакшы, ыраазычылык билдирели. Мына ушундай апаларды колдоп жүрөм. Анан ушундай агай колдоп турганда сиздер ырдабаганда ким ырдайт? Ошондуктан биздин эфирге келгенде ырдап туруңуздар, шаңшып туруңуздар. Биз сиздер үчүн атайын эшигибизди ачып, биздин студиядан сиздер түз алып, мына ошол жалпы республикага көрсөтөлүп турабыз. Кыял жеке, саламатсызбы? Суй кайып жашнакай болуп турасыз. Достук күнүндө ырдап атасыз өзүңүз? Ооба, достук күнүндө эле мүчөсүмүн. Анан бул Гүлсара сиңдим.
Бул жака таластык кыздарды чогултуп ушундай топ ачып атам. Вообще кандай көз карашыңыз кандай дегенден көз карашым 100% түз. Колдойм деп анан ушул топко кошулуп келип атам. Жакшы. Мүмкүнчүлүк болуп калса сизге достук күнү Ысык көлгө концертке кетти, талаш шаңы чүйгө кетти, кайсы жагына кошуласыз? Биз, например, өткөндө мындай болду да, Ысык көлгө фестивалга чогуу бардык. Достук күнүнө да катышып ырдадым. Кайра эле өзүбүзчө талаш шаңынан да колдоо көрсөтүп бияка ырдадык. Ал бир жерге, ал эки жерге барып мүмкүнчүлүк болуп калса, кайсы жак тандайт элеңиз деген суроо болот. Учурунда көрөбүз канча азыр айта албайм да. Азыр айтсам, достук күнүнүн жетекчиси Роза Иманалиева таарынат. Бул жерден айтып койсом, Гүлсара Сейдалиева таарынат деген. Эки жактан капа кылбай турайын дең. Роза Иманалиева эжекең да менин 35-38 жылкы подружкам да, курдашым. Гүлсара болсо сиңдим, сестренкам. Анан ошондой учур болуп калса акылдашып көрөбүз да. Туура. Эми бул топто болгондон кийин, бул топто достук күнүнөн сиз эле эмес, дагы башка эжекелерибиз бар экен. Гүлсара эже менен жетекчи менен баягы акылдашып, макулдашып, анан бурма сен тияка бар, сен бияка кел. Ошентип ынтымакташкан жакшы. Эң башкысы ынтымак бар жерде иш жүрөт. Баягы айтып коет, кыздын тилеги, кыдырдын тилеги деген бир жакшы сөз бар. Сиздердин тилегиңиздерди билебиз. Ар дайым балдарыңыздарга, кыргыз элине, жалпы журтка жакшылык тилеп, амандык тилеп, ушундай шаңшып ырдап турасыздар. Ушундай үнүңүздөр өчпөсүн. Анан азыр бир жакшы хоруңуздар бар экен, эл алдында келет ырдагым деген. Ар дайым эл алдында ырдагыңыздар келе берсин. Ошол чыгарманы аткарып бериңиздер, келиңиздер. Колчолор болсун. Эл алдында, журт алдында келет ырдагым деп аман болуңуздар. Чындыгында ырдаш керек, көңүлдү көтөрүш керек. Ыр жан дүйнөнүн азыгы деп келебиз. Ырдап көңүлдү көтөрүп туруу бул абдан жакшы. Сиздер ойлойм, ушу студияда эле эмес, радиодо эле эмес, теледе эле эмес, ошол эле убакта дагы элдин алдында жакшылыктарды ырдап жүрөсүздөр, жакшылыктарда оон созуп жүрөсүздөр. Бул да болсо сиздердин өнөрүңүздөр, сиздердин элге болгон талантыңыздар, урматсыңыздар. Мына ошондой элечеңиздер менен сиздерди сыйлап, урматтап биз ар дайым студиябызга чакырып турууга даярбыз. Бүгүн алтындай убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. 7 каналда Талант топлор телепрограммасы ар дайым сиздер үчүн эшик ачык. Келип туруңуздар, жаңы репертуарлар, жаңы чыгармалар, жаңы ой, пикирлер менен, анан эң башкысы мына ушундай улуттук бир ажайып болгон формалар менен келип турсаңыздар, биз сүйүнүп турабыз. Гүлсара эже, мына ушундай топту жетектеп келдиңиз. Эми ушул топтун өмүрү узун болсун, келечеги кең, телегеи тең деп айтабыз. Мына ушундай кыргызга, кыргыз маданиятына аз да болсо салым кошо бериңиздер. Мына Кубатайга окшогон агайлар турат. Булар турганда сиздер ойлойм, талаада калбайсыздар. Буюрса кемтик жерин түзөп, түз жерин алдыга жылдырып, сиздерди дагы болсо ушундай жаркырат эфирлерге чакырып турат. Анан өзүңүзгө эркин микрофон берелик, ошо менен эфирибизди жыйынтыктасак. Рахмат. Бүгүнкү эфирибиз жакшы, жогорку маанайда болду окшойт деп ойлойбуз. Эми сиздерге рахмат. Ошо 7 каналдын жалпы жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, ошо бизди чакырып, ошо эл алдына биздин талантыбызды көрсөтүп атканыңыздарга
ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон каналдардан болуңуздар. Бар Рахмат. болуңуздар. Айтканыңыздар келсин. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Өзүңүздөр билгендей биз май айынан баштап ошол республиканын бардык аймактарында, район, шаар, керек болсо айыл кыштактарына чейин барып талант апаларды тарттык. Май айы, июнь, июль, август айы ушул биздин 7 каналда талант апалар телепрограммасы жума сайын республикадагы апалардын өнөрүн көрсөттүк. Аларга биздин YouTube каналдан дагы жакшы ой пикирлер калтырылып, аларга мыкты баягы комментарийлерди жазып жаткан чагы биздин көрүүчүлөр мүмкүн азыр дагы сиздерге жакшы ой пикирлерди калтырып аткан болуш керек. Ошондуктан мына ушул биздин программаны 7 каналдын YouTube каналынан, Instagram, Facebook баракчаларынан да карап турсаңыздар болот. Апаларыбызга жакшы ой пикир калтырыңыздар. Апаларга канчалык жакшы сөз айтсак, апаларды ушундай эргип алып, ырдагысы келип, жаңы форманы тиктирип, пенсиянын бардыгын ушул жакка жумшашат. Апа, Үмүт апа, өзүңүз эми биз мына ушул күзгү сезонду баштадык. Бүгүн алгачкы алардан болсо сиздер келип отурасыздар. Анан айтат экен, кийимдин жакшысы жемпир болот, аялдын жакшысы кемпир болот деп. Ошол жашка жеттиңиздер сиздер дагы. Небере чөбөрө жетелеңиздер. Анан бир студиядан жалпы биздин жамаатка, жалпы кыргыз элине бир бата берсеңиз, Кыргыз элиме кааларым бүт жакшылык, бактылуулук, тынччылык, асманыбыз ачык, жерибизде тынчтык болуп, чек арабыз бек болуп дегенде, ушу дайыма ыр жаңырып турсун дейбиз. Ушу апаларды ушундай сыйлап, урматтап чакырганыңарга, ушу 7 каналдын жамаатына рахмат айтабыз. Баары жакшылык болсун. Ушу биздин жетекчибиздин ишине ийгилик Гүлсаранын алтыным. Ушу кыздарга дайыма күлүп жайнап, өңдөрүнөн жылмайып кетпей, дайыма ыр жаңырып турсун демекмин. Денсаулык болсун, тынччылык болсун, жакшылык болсун. Амин. Берген батаңыздар кабыл болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда талант апалар телепрограммасын көрдүңүздөр. Биздин программа кайрадан өзүнүн сезонун баштады. Биз эми ушул студиядан жана ошондой эле сиздердин өнөрдү жерлерден тартууга да даярбыз. Андыктан биз төмөндө номерлерди калтырып кетебиз. Мына ошол номерлерге байланышып, өзүңүздөрдүн таңшып жаткан талантыңыздарды биздин теле аркылуу жалпы журтка тартууласаңыздар болот. Бүгүн ошол таланттын сулуу айымдары, биздин татынак болгон апаларыбыз, талаш шаңы апалар тобу келди. Бул топ жаңыдан түзүлдү. Бул топтун келечеги кең болсун дейли. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.